Бисмилlah. Вассалату вассаламу аля расулилlah. Аламдардын жаратуучусу, ырыскы берүүчүсү жана көзөмөлдөөчүсү Аллах Таалага чексиз мактоолор. Анын акыйкат пайгамбары Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салават саламдарды айткандан кийин баарыңыздар менен бейишке кирүүчүлөрдүн саламдашуусу менен саламдашамын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллах Таала ыйык Куранда «Ва ахаллаллахул бай'a ва харрамар риба». Аллах сооданы адал, сүткордукту арам кылды деп айтат. Бакара сүрөсүнүн 275-аяты. Аллах Таала мурдагы өткөн коомдорго да сүткордукту арам кылган эле. Сүткорлук кылуу аларга да тыюу салынган чоң күнөөлөрдөн болгон. Бирок ага карабастан бузукулар, күнөөдөн кайтпагандар. Соода деле сүткорлук сыяктуу нерсе. Соода да пайда алып келет, сүткорлук да пайда алып келет. Экөө бир эле нерсе дешип, атын өчкөр арам сүткорлуктан тыйылышпады. Алардан так атын айтсак, Аллахтын каарына душар болгон Яхуди жөөттөр. Алар өз пайгамбарларына айрылыкерлик кылышып, сүткорлуктан тапкан акчадан жей беришкен. Мына ушинтип арам нерсени таштабай кылып жүрө бергендиктери үчүн Аллах Таала жаза иретинде аларга көптөгөн нерселерди арам кылып койду. Аллах Таала ыйык Куранда айткан: "Фабизулмин миналлазина хаду харрамна алейхим тойибат ухиллат лахум ва бисаддихим ан сабилиллахи касира ва ахзихимур риба ва кад нуху ан ва аклихим амвалан наси бил баатыл." Яхудийлер зулумдуктары себептүү Аллахтын жолунан көпчүлүктү тоскондуктары үчүн жана аларга тыюу салынган сүткордуктун акчасынан алып, адамдардын мал-мүлктөрүн баатылдан жегендиктери үчүн биз аларга адал болгон нерселерди да арам кылдык. Ниса сүрөсү 160-161-аяты. Яхудийлер Аллахтын каарына калган коом. Аларга мурдагы өткөн пайгамбарлар сүткорлук арам экендигин айтып эскерткенине карабай, айрылыкерлик кылып, сүткорлуктан кайтышкан эмес. Алар өз ара мамилесинде сүткорлукту арам деп эсептеп, ал эми жөөттөрдөн башка адамдар менен мамиле кылганда, алды-сатты кылганда ачык эле сүткорлук кыла беришкен. Алар Аллахтан келген буйрукту туура эмес жакка бурмалашкан. Сүткорлук кылуу өз ара болбойт. Бирок Яхудийлерден башкалар менен болгон мамиледе сүткорлук жолу менен мамиле кылса болот деп айламал кылышып, Аллахтын өкүмүн бурмалашкан. Ошондуктан алар Аллах Тааланын каарына кабылышкан. Азыр кээ бир молдолор Кыргызстанда сүткорлук арам, бирок Россияда сүткорлук кылып кредит алса болот деп чыкты. Бул накта жөөттөрдүн кылыгы. Мусулман үчүн сүткорлук бардык жерде арам. Мусулман болгон адам сүткорлукту кандай абал болсун ташташ керек. Яхуди жөөттөргө окшоп айламалдык кылып, сүткорлук бул яхудийлер арасында арам. Ал эми яхудийлерден башкалар менен мамиле кылганда сүткорлук кылса боло берет. Адал деген бул Аллах Тааланын каарына калган яхудийлердин сыпаты. Муну ошондой эле азыркы күндө Россиядан кредит алсаң боло берет деп Аллах Таала арам деп аткан нерсени адалдап алыш бул Аллахтын каарына калган жөөттөрдүн сыпаты. Муну ошондуктан мусулман адам ар дайым өзүнө арам болгон нерсени арам деп билип, өзүнө жол издеп, ар түрдүү айламалдык кылуудан аябай алыста болуш керек. Аллах Таала баарыбызды акыйкатка баштасын. Сүткордук өзү кече жакында эле чыккан күнөө эмес. Илгертен бери тыюу салынып келаткан күнөө иш. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам акыйкат динди алып келгенге чейинки караңгылык доордо да сүткорлук кылгандар көп болгон. Ал доордо адамдардын арасында сүткордук деген күнөө кеңири тараган эле. Алды берди жана соода сатыкта бир түрдүү товарды алмашканда үстөк коюу, насыя алып аны кайтарганда үстөк кошуп берүү жана башка ушул сыяктуу сүткорлуктун түрдүү көрүнүштөрү жахилият, динсиз караңгылык кезинде болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүткорлукту тыйып, адамдарды мына ушундай караңгылыктан жарык нурга алып чыккан. Имам Табари Куран тафсирлеринин биринде айтат: "Жахилият кезинде сөзсүз бир адамдан экинчи бир адам карызга акча алып, чоң суммада карыз болуп жүрөт эле. Анан алар бири-бирине айтат эле: "Мен сенден балан суммадагы акча карызга алганмын. Аны баланчанчы күнгө кечиктирип турчу, кошуп берем" деп суранышар эле. Жами ал-Баян. Чындыгында ислам келгенге чейин арам сүткорлуктун түрү абдан көп болгон. Алардан бир көрүнүш, эгерде адам алган акчасын убагында төлөй албай калса, анда ал акчаны төлөөнү кечиктирип тургандыгы үчүн кошуп берет эле. Мына ушундай сүткорлуктун түрүн аткарчу. Ошол динсиз караңгылык доордо болгон элди жакырчылыкка жана уруш талашка сүйрөгөн сүткорлук азыр деле бар. Биз ушул арам нерседен алыстоого жан талашып аракет кылышыбыз абдан зарыл. Сүткорлук менен акча тапкандар эч качан өнүкпөйт.
Аллах Таала ыйык Куранда айткан: "Ва ма атайтум мир риба лиярбуа фи амвалин наси фала ярбу индаллах." Силерден адамдардын мал-мүлкүнөн алып, көбөйтүү үчүн сүткорлук кылып карызга акча бергендердин акчасы көбөйбөйт. Аларга Аллахтын алдында эч бир сооп берилбейт. Рум сүрөсү 39-аят. Аллах Таала баарыбызды мындай караңгылыктан өзү сактасын. Атын өчкүр сүткорлуктун баткагынан бизди алыс кылсын. Баарыбыздын үй бүлөбүзгө тынчылык жана береке берсин. Ушул сөздөрдү бөлүшүп сиздерге жеткирүүгө жардам бергендерге Аллах Таала өзү жардам берсин. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.